Украинадагы согушка 360 кыргыз жараны тартылганбы? Украинанын мамлекеттик «Хочу жить» долбоору Орусиянын куралдуу күчтөрү менен келишим түзгөн деп Кыргызстандын 360 жаранынын тизмесин жарыялады. Бул тизмеде дагы кандай маалыматтар бар? Алдыда айтып берем. Тизмеде 360 кыргыз жаранынын толук аты жөнү бар. Анын ичинен 38 жаран согушта каза тапканы белгиленген. Долбоордун авторлорунун айтымында жалданган аскерлердин тизмесин Орусиянын куралдуу күчтөрүндө иштегендер берген. Ачыкка чыккан маалыматта кыргыз жарандары Орусиянын куралдуу күчтөрү менен келишимди 2023-2024 жылдары түзүшкөнү жазылган. Келишим түзгөндөрдүн эң кичүүсү 18-те, эң улуусу 63-тө. Хочу жить долбоорунун авторлору тизме толук эместигин, чындыгында Орусия жалдаган кыргызстандыктардын саны алда канча көп экенин белгилешет. Украинанын «Хочу жить» долбоору Орусиянын жана Беларустун катарында согушкан аскер кызматкерлерине туткунга ыктыярдуу түрдө түшүп берүү үчүн түзүлгөн. Украина согушка жалданган чет өлкөлүк жарандарга дагы кайрылып, өмүрүн сактап калуу үчүн багынып берүүгө чакырып келет. Украинанын туткунунда канча кыргыз жараны же Кыргызстандын аттуулу бар экени белгисиз. Мындай маалыматты Киев ачыктай элек, бирок туткундагы 2 кыргыз жараны тууралуу интернетке маалымат чыккан. Алардын бири 58 жаштагы Алишер Турсунов. Өткөн жылдын июль айында Орусия менен Украина ортосунда туткундар алмашылганда, кыргыз жараны дагы алмашылган. Туткундагы дагы бир кыргызстандык 38 жаштагы Алтынбек Ибраимов 1,5 ай мурда Бутусов плюс YouTube каналына маек курган. Анда Орусиянын куралдуу күчтөрү менен келишимде орус жарандыгын алуу үчүн түзгөнүн айткан. Ибраимов 2024 жылдын ноябрында Украинадагы согушка тартылган. Бирок анын атасы азаттыкка уулу Новосибирскте автокырсыкка кабылып, кылмыш иши козголгонун, ошондо суракка алган милиционер келишим түзүүгө мажбурлаганын айткан. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Медиа хабка Ибраимовдун жубайына маселенин маңызы боюнча кеңештер жана так сунуштар берилгенин билдирди. Ошондой эле министрлик кыргыз жарандары аскердик аракеттерге же куралдуу кагылышууларга бара жаткандыгы тууралуу элчиликке же консулдук мекемелерге кайрылышпай тургандыгын белгилейт. Ал тургай үй бүлөсүнө, ата-энесине, жакындарына айтпай жашырып кетип жаткан учурлар кездешүүдө дейт министрлик. Ошондуктан кыргыз жарандарынын согушка кеткени алар дайынсыз болгондо же каза болуп калганда же туугандары кайрылганда белгилүү болуп жаткандыгы айтылды. Ошондой эле Тышкы иштер министрлиги чет өлкөлүк жарандар Орусиянын куралдуу күчтөрү менен аскерде кызмат өтөөгө келишим түзгөндөн кийин Орусиянын коргоосуна алынып, алар тууралуу эч кандай маалымат берилбей келет дейт. Себеби контракт түзгөн жарандар Орусиянын жарандыгын алышат деп маалымдайт ТИМ. Ал эми Украинанын «Хочу жить» долбоору жарыяланган тизмеге азырынча Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги тактоо киргизе элек. Тизмедеги маалымат туура болсо, 360 киши согуш башталганына 1-2 жыл өткөндөн кийин келишим түзүп жатышат. Алгач борбор азиялык мигранттар Украинадагы согушка ЧВК Вагнер аркылуу тартылган. Вагнердин жок кылынган башчысы Евгений Пригожин орус түрмөлөрүнө чейин кыдырып, 6 айлык контракт түзүп, эркиндикке чыгууга азгырган. Вагнер кантип согушка тартканын Медиа хаб алгачкылардан болуп иликтеп чыккан. В посте говорят о работе в ЧОП, а на деле предлагают приехать в Молькино, где находятся российские военные объекты. А контакт прямо рассказывает о связях с Минобороны РФ. Пригожин өлгөндөн кийин Орусиядагы мигранттарга согушка өлкөнүн куралдуу күчтөрү менен контракт түзүү сунуштала баштаган. Айрым мигранттар Медиа хабка полиция күч менен келишим түзүүгө даярмын деген кагаздарга кол койдуруп жатышканын билдирген. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын жаранынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Ал эми ушул эле кылмыш адамдардын тобу менен жасалса 15 жылга чейин кесилет. Уулум Орусияда иштеп жатты эле, бирок 2-3 айдан бери дайыны чыкпай жатат деген энелер дагы болуп жатат. Эгерде сиз мына экрандагы номерлерге байланышсаңыз, биз анда ошол тизмеден сиздин жакын адамыңыз бар жогун тактап беребиз.